бул жерде азыр мындай экен да, эң татаалы ар түрдүү сферанын чөйрөнүн адамдары отурган жерде сүйлөш экен да. Бири мугалим, бири режиссер, бири депутат, бири ишкер, бири аким болсо. Бирок Кудайга шүгүр, баягы математикада жалпы орток бөлүм дегендей, общий знаменатель дегендей бардыгыбызды бир бириктире турган тема, көйгөй маселелер дагы, ой көйгөйлөр дагы бар экен. Ошолордун айланасында анча-мынча пикир алмашсак. Нуржигит биздин мектеп, мен иштерим жөнүндө бир аз айтты, анча-мынча интернеттен угуп жүрсөңүздөр, ал даражада өтө жогору болбосо деле колдон келишинче, жалпы мугалимдигиме 47 жыл болсо, анын 25-26 жылы да азыр эми баары эле билим берүүнү сындайт. Кайсы бир даражада шаардык кеңештин депутаты, райондук кеңешпи, акимби, бардыгыбызга жалпы орток жогорку кеңешпи, орток теманын бири дагы ушу билим менен тарбия болсо керек деймин ошону. Ошо бардыгыбызды бириктирип турган бир маселе билим болсо, колдон келишинче айылда, чек арада аракет кылдык. Бир-эки сиздерге мен тиешелүү, мүмкүн кандай сиздерге анын кызыкчылыгы барбы, оюмду айтайын. Мына көпчүлүгүңүздөр жаш депутаттар экенсиздер. Ушу билим берүүбүздү жакшыртуу үчүн коомдук аң сезимди дагы бир билим берүү жака бурсак, билимдин баалуулугун эле эмес, мугалимдин, мектептин дагы баалуулугуну айлык менен эле көтөрбөстөн, мындай мамиледе көтөрүү, имидж деп коет, кадыр баркыны дагы коюу жактарга, ал ар бир айылдык, шаардык кеңештин депутатынын дан баштап, үй бүлөдөгү ата энеден баштап жогорку кеңешке чейин жете турган керек болгон нерсе экен. Ошого ушул жөнүндө анча-мынча бир ойлонуп, оюбузду айтсак боло турган экен да. Мына мен өткөндө президентибиз Садыр Жапаров, анан өкмөтүбүз катышкан чоң филармонияда жыйын болду. Өзүңүз да мүмкүн келдиңиз беле. Нуржигиттер катышты, окшойт министрлер катышты. Ошол жерде Кудайга шүгүр, анча-мынча сыйлаш, жогору президиумга отургузуптур ошо урматтуу адамдардын, президенттин турган чөйрөсүдө. Анан бир-эки ооз сөз айтып жатып, сөз берилип, бир оюмду айттым да, урматтуулар. Мына азыр жанагы Ярослав Мудрый кана ошол агар эме болсо катышса жакшы болот эле. Мен азыр сүйлөп туруп анын пикирин угайын. Нуржигит анча-мынча адамды Мудрый дебейт эди, Нуржигит ошону Мудрый деди. Ошону бир Ярослав Мудрый кана деп мен издеттим, кечирип коесуз, каттык тийбес. Макул, мен сиздин угуп, анан кийин анча-мынча айтылгандар боюнча көз карашыңызды айтып койсоңуз дейм. Ошол жерде Замир мырза, мен мугалимдердин соц тармактын атынан айлык ашканы үчүн президент өкмөтүбүзгө рахмат айтып алдыбызда отуруп, анан бир маселени айтып кеттим да. Ушу мына Алмаз Бейшеналиев, Жаманкулов, анан кийин Нуржигит Кадырбеков, бул киши дайындала турган кызматта эмес, ошентсе деле жогорку кеңешке шайлоого өтүп келиши, жалпы климаттын түзүлгөндүгү деген назарга алып туруп, шулардын сүйүнүп туруп мен айттым, улуттук лидердин улуулугу, улуттук лидердин гана эмес, ар бир мэрдин, акимдин, директордун, райононун кадыр баркы, ал кандай адамдарды кызматка коюп атат, айланасыга кандай адамдарды топтоп атат, ошонун көз каранды экен.
Sizге биз ушу жана мен атан аталган Алмаз Бейшеналиев Нуржигиттердин иштеп турушуна шарт түзүпкөнүңүз үчүн бүтүн элдин көңүлү толуп турат деп айтсам, бир зал жакшы кабыл алды, экинчиси жанагы Кумтөр өтө чырлуу жер экен. Коррупциянын бир эмеси ошол жакта деп дайым айтылат, дагы мөңгүсү эрип атат. Мен бир Кыргызстанда бир Кумтөр болсо, мен 6,5 миллион Кумтөр бар деп ойлоймун. Ал ар бир кыргызстандыктын башы бир Кумтөр. Бир швейцарский банк бар болгону биз эгер билим сапатыны жакшыртсак, айыл өкмөтүдөн баштап, шаар мэриясынан баштап жогортко чейин ушуга бир көңүл бурсак, ошондо швейцарский банк дагы, Кумтөр дагы баштап, анын ичинде дагы эч кандай экологияны бузбайт турган Кумтөр экен деп айтсам, ошондо Нуржигит күбө болду. Зал ушу эки ойго өтө жакшы кол чабып күлүп жүгөрүштү бардыгы. Ошол эми мен айтмакчымын, урматтуу депутаттар, эми көпчүлүгүңүз депутат экен, Ажы баба. Азыр Ажы акеге, сизге дагы айта турган бир кайрылуум бар да. Мына эки жогорку кеңештин депутатынын, анан калган депутат акимдердин алдыда. Биз бир-эки окуучу олимпиададан алтын сертификат, алтын тамга алса, шаар, район сүйүнүп калабыз. Бирок аны менен эле билим тарбиянын сапаты болбойт да. Нуржигит экөөбүздүн бир оюбуз бар. Химия, физикадан кандай олимпиада өтсө, адамгерчиликтин дагы олимпиадасын өткөзүш керек балдардын арасында деп. Азыр адеп, ошол адамгерчилик адептин олимпиадасыны. Азыр мүмкүн эң чоң дефицит ошондо турса керек да дегендей ойда. Притом ошол адамгерчилик адептин олимпиадасынан жеңген окуучу международный олимпиададан золотой сертификат алып келген менен тең бааланса, ошол айыл, ошол мектеп депчи. Жана эми билбейм, бул качандыр бир кезде мүмкүн кулакка жетер тиешелүү адамдарга. Мына ушу мен сиздерди албетте эми агай билим берүүнү сүйлөйт да, бизге кандай тиешеси бар депутаттарга деп ойлошуңуздар мүмкүн. Билим берүү ушундай бир сфера экен. Мен ушу 25 жылдык эксперименттин натыйжасында билдим. Кече ошону айттым залда. Ар бир айылдагы, райондогу мектеп ошол айылдагы элдин кулк мүнөзү, менталитетини калыптандыруучу очок булак болуп калат экен да. Ошол жерде кандай мектеп, кандай мугалимдер иштесе, ошол жердин эли ошол мүнөздө, ошол менталитетте болот экен. Экономикада бир термин бар, билесиздер, географияда, экономикада градообразующее предприятие деген, шаар түзүүчү ишкана дегендей. Анан географияда болсо, эгер бир дарыя акса, климатообразующий, климат түзүүчү суу, дарыя деп. Мен өзүмчө ойлоп калдым, мына депутаттар бардыгыбыз мүмкүн Кыргызстан масштабыда мамлекетте биз өнүкүү, кризистебиз, коррупциядабыз деп көп кыжалат болуп атабыз. Ошонун бардыгынын башаты билим менен тарбияда болуп жүрбөсүн дегендей да. Ошо Кыргызстандагы сак саламат, здоровый моралдык, психологиялык климатты түзө турган баягы климатообразующий булак мына ушул мектеп билим берүү болсо керек деп ушуга. Бирок өкүнүчтүүсү эмнегедир ушундай бир стереотип бар. Өндүрүш болсо, айыл чарбасы болсо, даже акимдардын биринчи замы дагы өндүрүшкө жооп берген адамдар болот дагы. Анан социалдык сфера, коллегия болсо дагы, бир маселе каралса дагы, алгач айыл чарбасы, өндүрүш, башка тармак каралып туруп, анан эң акырында саламаттык сактоо, билим берүү, анан кийин маданият, анан китепкана айтса айтылат, айтылбаса калат да. Мындай остаточный акыркы орунда тургандай. Мүмкүн ошо
Şol üçün da önügübüz kıyın bolup atabı. Uşunu mындай bir töraga düşünüp atat okşoysuz. Töraga size? Siz de Yok, töraga emasmın ben. Жаңы бирөөдү töraga деп таныштык. Аким мына өкмөт отурат экен. Мүмкүн аким отурат. Коллегиялардын күн тартибини бир маселе койсо дагы эң акырыда депутаттар сессияда караса дагы башка маселени карап келтирип анан кийин баягы социалдык маселе, билим берүү, медицинаны караган ордуну алмаштырыш биринчи приоритетке муну койсо түзүк болобу деген ойду сиздерге айтмакчымын. Экинчи бир кайрылайын дегеним, мен азыр 2-3 ойду айтам, токтотоюн да анан бу Ярослав Мудрийден баштап анча-мынча пикир кошуңуздар, Замирбек өзүңүз да. Азыр биз айтып атабыз, санарип, жакшы санарип. IT технология бул жакшы. Бирок мен бир кабатырдамын. Ал кайсы кабатыр дегенде, биз эгер адеп, иман, тарбияны дагы бирге, мүмкүн артыкчылыктуу кылып туруп, анан санарип тарбиясыны, окутууну бирге алып кетпесек, биз робот сыяктуу адамдарды өстүрүп койбойбузбу дегендей да. Бир Нуржигит менен чоң жыйында айтып, Баткенде Чынар Асаттар дайым сизди сурап турат, урматы өтө жогору. Зам губернатор болгон, медицина илиминин кандидаты, ошол өткөрүп экөөбүздү китеп жыйыны боюнча жыйнап сөз бергенде бир айттым эле, күлүп баары. Акыры эгер биз компьютерга гана, техника, инновацияга албетте ансыз коом өнүкпөйт глобализация заманында. Бирок иман, адеп, адамгерчиликти кошо тарбияны алып кетпесек, мындай эгоист, өзүнү гана ойлогон, IT технология менен бардык ишти бүтүрүп койгон жаштарыбыз өсүп калбайбы деген кооптонуу бар да. Аны мынтип айттым эле, бир сөз айтылат анча-мынча. Идет парень молодой, компьютерный головой, каменной душой деп. Дал ошол эң жакшы билген балдарды мындай кейде карасаңыз эгер үй бүлөдө, ошол мектеп чөйрөдө айылда тарбия жакшы кетпесе эгер, өзүнүн ошо техникасынан, компьютер инновация технологиясынан башка эч нерсеге кызыкпайт. Адамсыңбы, адамгерчиликпи, мамилеби, ушундай адамдар болуп калса, кайса балга барып калабыз деген эме да. Анан мына ажеке сизге кайрылып айта турганым, өткөндө бир жыйында ушу кайрылып айттым эле. Биз светский деп койгон мектеп, университет мугалимдери физиканы оку, тарыхты оку, дүйнөлүк илимди гана оку деп биз буяк менен обара экенбиз. Молдокелер, таксырлар, имамдарыбыз бар болсун, итаат кылабыз, сыйлайбыз. Алар жалаң шу өздөрүнүн даават менен гана болсо, ал эми кээ бир жерлерде мектептен чыгарып алуу болуп атат. Саңа бул акыретте бул билим эмес, мына намаз, мечит, медресе мынабул эле деп. Мындай билимсиз эми мен ошону мынтип айттым эле. Мектептин мугалимдери албетте светский отдельный деп конституцияга жазылган физика, математика, химияны окутуп атып, биз балдарды бир иманга чакырып кетели. Ал эми молдокелер, таксырлар, имамдар мечитте эл жыйылган жерде масала айтканда, имандуу болгула, намаз окугула деп элге кайрылып атып, эй, балдарыңар мектепте математика, физиканы дагы жакшы окусун, университетти мыкты окусун, техниканы өздөштүрсүн. Нуржигиттер сыяктуу жок дегенде 8-ди билбесе 4 чет тилди билсин деп молдолор дүния илимине айтса өтө таасирлүү болот да, ажеке. Ал эми дүния илиминин адамдары сөзүнүн арасында иман, исламды
кошуп айтып кетсе бул өтө таасирдүү болот экен. Мен ушу экөөнү мындай стыковка дейт, мындай бир эриш аркага алып кетишти сунуштум эде. Бул менин шагирттаримдин бири Салтанат бекен Айнура Каландарова деген оформить этип интернетке берип жиберген экен. Чыгып кеткен баары жок. Апрагай бир жаңы сунуш айтты. Мектеп мугалимдери физика, химия менен бирге иманга чакырайык. Молдолор физика, математика илимини, техниканы үйрөнгүлө депти. Мына ушу боюнча мына сизге дагы мен учурдан пайдаланып, кайрылып айтамын. Анан акыры мына депутаттар сиздерге дагы айтайын дегеним, урматтуулар. Бардык деңгээлдеги депутаттар. Мен ушу азыр Нуржигиттин алдыда айтып жатканым жокмун. Бана кыздарым айтты го, 4 күндөн бери жүрсө, кече уктум келгениңерди, ого чейин укканым жок. Апрагай кайерде сүйлөсө, Момбет Аса Нуржигитти мисал кылат экен деп. Урматтуулар, ол илим билимге ыхластуулугу, эки дүйнө илимине ыхластуулугу бир болсо, башка азыр жогорку кеңештен элдин талабын айтып, мындай кээде жетекчиликке туура келеби, келбейби, өз көз карашын айтып турган ушу сыяктуу Нуржигиттей балдарыбыздын, депутаттарыбыздын барлыгыга шүгүр кылып, коомдук пикир дейт, общественный мнение зор күч экен. Биз кээде бир мугалим бир кызды баланы түртүп койсо, бирөөдүн машинасы же аты көйнөгү жыртылып калса, 1000 адам ошого пикир жазат экен. Шундай жакшы пикир ойлорду биздин Нуржигит сыяктуу башка бир чыган депутаттарыбыз Замир мырза айтса, пикир жазганы эми бар го, бирок ошо айтылган адилеттүү сөзгө жараша баягы чырды колдогондой 3-4 миң, 5 миң, 10 миң адам кээде айтылбай калат да. Аны берсек деп ойлойм. Анан мына сессияларда билим берүү маселеси дагы жергиликтүү сессияда дагы ошол аймактын, ошол жердин мектебинин бир айыл өкмөттүн аймагындагы мектептеги билим тарбия сапаты бир каралып койсо өтө жакшы болот эле да. Мен чын айтайын, жерлерде мектептердеги билим берүүнүн сапаты өтө түшүп кеткен. Президентибизге мына сиздерге рахмат. Айлыкты көтөрдүңүздөр. Бирок азыркы мектепте билим берип аткан мугалимдердин кесипкөйлүк даражасы өтө ойлонтурат. Өтө ойлонтурат да. Ошого бир мүмкүн мына айыл өкмөтүдө, коллегияда билим берүү маселеси каралса жакшы болот деп, ушул жерде эми сөзүмдү токтотуп туруп, сиздердин анча-мынча пикириңиздерди угайын дейм. Ошону байкап, анын үстүнө мына азыр кайсы гана мектепти албагыла, босого балдан өтпөгөн балдар өткөнүдөн көп да. Ошого мушунун бардыгынын ачкычы энеде экен. Эне эгер балдарыны жакшы тарбияласа, ошондо ол райондо стабилдүүлүк да болот экен, адеп ахлак дагы болот экен, өндүрүш дагы болот экен, бардыгы деп. Бул 30 жылдык апробациядан өтүп, жана Нуржигит айткандай натыйжасын берген, натыйжасы мына уга электер бар экен. Мен 2 цифраны айтып коеюн. 250 бала окуган жерден 75 бала медакадемия дегени бул өтө чоң сыймык да, урматтуулар. Анан жанагы 67 балабыз Америка, Германия, Японияда окуган. Мунун бардыгы биздин өзгөчө күчтүүлүгүбүз эмес, эне мектебин. Анан эң башкысы, Кудайга миң шүгүр, биздин ошол эне мектеби иштегенден бери балдардын төөлөшкөнү, зордук, зомбулук деген нерсе жок да. Эң башкысы, андан да жакшысы, моралдык психологиялык климат бир жакшы болот экен. Айылда дагы ажырашуу жок. Ажырашуу жок. Жанжал, тополоң, ушундай нерселер жок. Ошол үчүн энелер мектеби коомубуздагы көптүк проблемалардын бир ачкычы деп, Бекерге бүгүн Аксынын акими таластан чакырып, алдыра албадым эле деп Аксыга чакыртып. Азыр эми барсам 2 күндөн кийин баягы экөөбүз барган жумгалга чакырып атат дагы. Фарида деген зам акими бар экен. Биз аким менен сүйлөштүк, агай 12-сиге билет алып келип берсеңиз деп. Ушу
айылдык кеңешин депутаттары отурганынан пайдаланып өзүңүздөрдүн аймагыңыздарда шуну бир колго алсаңыздар жакшы болот экен деп. Анан Замир мырза ушу жогорку кеңеште кээде тарбия маселеси баягы эжекей кызыны түртүп койду, ата энеси түртүп койду деген зордук зомбулук жөнүндө сөз болгондо аны энди жазалап талкуулай берүүнүн ордуга келгиле баягы караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жагайык. 30 жылдан бери бир адам ушу эне мектебини өтсөк тарбия жакшы болот, мектепте чыр чыкпайт, мугалим баланы урбайт, билим сапаты жакшы болот. Бир жогорку кеңештин дагы үнүнү кошуп коек десеңиздер, бир жакшы иш болот эле да. Нуржигитко кээде айтып жүрөт, ушуга сиз да бир мындай үн кошуп койсоңуз Замир мырза жакшы болобу дейм да. Эми муну айтсам бирөөлөр айтат экен, азыр ким эле өзүнүн бир идеясы болсо ошону талкат эте берет го. Эми Гапырага эне мектебин мен мындай түртө турган темам башка. Аны Нуржигит барып биздин мектепте 2 күн болуп үйүмдө жатып келген. Мен акыл эмгегин маданиятынан мен өзү тарыхчы жазган китептерим тарых боюнча. Мен эне мектебини зарылдык үчүн жазып алып чыгып атам да, ошону туура түшүнүп бир колго алып койсок жакшы болот экен деп ойлойм. Сиздер деле мына бир Жалал Абад шаарынын депутаты Советбек отурат да. Ушу киши 4 күндөн бери машинеси менен бизге кызмат. Каяк барсак алып барып жүрөт, оштон күтүп алып. Мен бир ыраазы болгонум, жакшы идеяны ар ким колудан келген жол менен колдосо болот экен да. Бул кишинин колдогону мени каяка болсо алып барып, ана бүгүн азыр дагы түндө мантып жүрөт да. Болсом өтө чоң бир өзүнүн фирма иштери бар экен, канча адам бул кишинин колуну карап турат экен. Бир 4-5 үйү кыйналып сел алган үй бүлөгө үй куруп берип, үйүнү тикалап үстүнү жаап бериптир. Канча дагы сооптук иштерин өзү айтпайт экен, адамдар сырттан анча-мынча угуп атамын. Ошого ар бирибиз колдон келген жолубуз менен, мына мисалы үчүн Нуржигитте бир идея бар, эле түкүрбө деген. Билесиздер да, шаарга түкүрбө деген акция өткөзүп жүрдү. Андан бир адамдан бир китеп, өзү туу идея бияктан. Анан азыр мына Жашыл Кыргызстан кандай? Жашыл Кыргызстан. Эми бая бирөө бир демилгени баштап чыкса, жок дегенде али колуң менен кайтар, болсом тилиң менен кайтар дегенде, эч болсо үн кошуп коюп, пикир кошуп койсок дагы колдоо болуп калабы деген ойго сиздерди чакырайын деп айтайын деп айт дедиңиздер, ушуну айттым да, урматтуулар. Түнгө чейин сүйлөшүп отуруп эле анча-мынча азыркы университет институттун ролун аткарып койгон экен. Жан дүйнөнү байытып. Эми бир аз кеч болсо да, биз да сиздер да чарчасаңыздар дагы эңсеген, күткөн адамдарыбыз менен бир баарлашалы деп мына кыска болсо дагы сүйлөштүк. Кудайга миң шүгүр. Нуржигит айтмакчы, эртеге дагы иштер бар. Эртең ушунда базга калса жакты өтүп, анан баарыңыздардын дагы ошондой иштериңиздер бар. Келиңиздер анда. Биз Нуржигит экөөбүз нарында, ысык көлдө, Жалал Абадта кайда жүрсөк, алгач Нуржигит бир сүрөнү айтат. Анан мен тилек айтып оомин кыламын. Экөөбүз шуга үргөнгөнбүз. Шуну бир эстейли Нуржигит. Алхамдулиллахи раббил аламин вал акибату лил муттакин ва салату ва салам аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Alhamdulillah amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Alhamdulillah amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar. Wajrat Allah'ım çekiş maqlar bir özüň olsun. Islam salavatlar süýükli paýgambarymyz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun. Oşul oturuşda gözden sözdön geçsek, amaldan geçsek, adamdan geçsek, mamileden geçsek bizde geçir Allah taala. Uşlar rızkına şükür. Şu jakşı insanlar menen gözдөшүп düzdürgөнгө şükür. Özüň golda özüň gorgo. Agay. Amin layım Kuday. Alamga tınç amançılık versin. Yaşlarga ömür versin. Amin. Orularga şifa versin. Soğuş bolup жаткан жерлерде тынчтык орноsun. Amin. Komşu mamleketlerimizge insap, ынтымак берсин. Amin. Жетекчи башчыларыбызга бардык деңгээлде дагы калыстык, адилеттүүлүк, анан ынтымактуулук берсин. Amin.
бардыгыбыз Кудай деп өзүбүзчө өз багытыбызда бир жакшы иштерди кылсак деген жакшы ниетибиз бар. Ошо ниетибизди ишке ашырышка Кудай өзү бизге колдоо берип, жол берсин. Баарыбызды ушу дасторконуңузга чакырып, сыйлап отурасыз. Үйүңүздө дайым тынчтык, аманчылык болсун. Балдарыңыз, неберелериңиз өмүрлүү, бактылуу болсун. Мына эки эл сыйлаган, сыймыктанган жогорку кеңештеги депутат балдарыбыз бүтүн жами Кыргызстандын үмүтүн актаган, элдин арзу тилегини ошо чоң трибунадан чагылтырган биздин жигиттерибиз болсун. Сөздөрүнүн жугуму жана салмагы болсун. Чечкиндүү болсун, таасирлүү болсун. Акимибиз, депутаттарыбыз өз деңгээлидеги элини жакшы бир жолго баштап, ушул жерде жакшы ис калдырсын. Бардыгыбызга Кудай иман, инсап, ынтымак берип, адашуудан сактасын. Чоң рахмат. Рахмат. Салам достор, сіздерге ең ақырқы үлгідегі заманбап смарт шакекче тесмесін, тағыра айтканда акылдуу тесмени сунуштайбыз. Келиңиздер, жакынырактан таанышып көрөлү. Шакекче бармак үчүн ыңгайлуу жасалгаланган. Ошол эле кезде ар кандай түстөрү бар жана дизайны эң мыкты үлгүдө жасалгаланган. Тесменин кутусунда болсо USB кабель жана заряддоочу куту бар. Bluetooth аркылуу атайын тиркеменин жардамы менен иштейт. Тесменин интерфейсинде саат жана Bluetooth байламта маалыматы көрүнүп турат. Ар бир тесме тарткан сайын тиркемеден көрүнүп турат. Ошол эле кезде 33 жол тартканда 1, 66 жол тартканда 1 жана 99га жеткенде 1 вибрация болуп, сизге эскертүү келип турат. Андан сырткары бүгүн канча зикир тарттыңыз, аны көрсөтүп турат. Ошол эле кезде тесменин интерфейсин оодоруп алсаңыз болот. Мындан сырткары тиркеме намаздын убактыларын жана кыбланын координатын көрсөтүп берет. Смарт тесмеси ибадатыңыз үчүн эң эле ыңгайлуу.